Октябрь айынын аягында Ош шаарынын Борбордук базарында уй эти менен кой этинин баасы кайрадан 360 сомго чыкты. Кээ бир дүкөндөрдө 1 килограмм эттин баасы 370 сомдон да сатылып жатат. Баанын 20 сомдон 30 сомго көтөрүлгөнүнө 1 айдан ашып калды. Азыр мен эт алган келгенде кысапчы 360 деди эттин баасын. Силер келгенде 340 деп атат. Билем буну эмнеге андай деп атышат. Ошо эттин баасы кымбаттаган. Бул жерде ар кандай базардын ичинде башка бар, сыртта башка бар. Октябрь айынын башында уй эти менен кой этинин баасы 340 сомдон деп бекитилип берилген. Баанын кымбатташынын себеби эмнеде деген суроого малдын көбү Өзбекстандын Андижан областына экспорттолуп жатат дейшүүдө. Hozir shuni qarash kerak-da o'zi mana. Mollar hozir ichamas do'stlikka tushing. Har kuni 10 ta fura hayvon ketyapti. Qo'ylarda ham, mollarda ham tushib ketyapti. To'rtbog'ini ham, etligi so'yadigani ham bor hammasini. Ishamasiga so'rang, do'stlikka tushib so'rang hashadagilarni hammasini. Artim artib sotadi. Arzon tushmasa arzon sotadi. Yo'q, 340 tani ko'pchilik. Эттин баасы айрым жерде 360 сомдон, ал эми кээ бир жерде болсо 370 сомдон сатылып жаткандыгына күбө болдук. Ал эми базардын ичиндеги павильондо болсо мал этинин 1 килограммы 340 сомдон сатылууда. Этти биздин павильонда 340 сом сатабыз. Башка четтерди кандай сатат билбедим. 370 да болгон, 380 да болгон. Бизге ушундай 340тан сатыла деп сени килип берген, сени сенесиң, ошонун негизинде сатабыз. Ошол башка жерлерди билбейм, именно биздин павильонда 340 сом. Башка жерде айта албайм. Биз ошо сени килип бербекке ошонун негизинде сатабыз. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги Ош шаарында эттин баасы 360 сомго чыккандыгы тууралуу кабары бар экендигин билдирет. Эт сатуучуларга бекитилген баа боюнча сатылсын деген талаптарды айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткандыктарын айтышууда. Эгер жыйынтык чыкпаса, айып пул салынарын эскертишти. Бизде мыйзам жол бербейт да. Ошон үчүн bir айдын ичинде эгерде 20%га өткөн болсо, мына азыр биз күнүгө мониторинг кылып атабыз. Анда биз өкмөткө неме область администрацияга кайрылабыз, областыбыз өкмөткө кайрылат дагы токтом чыгаргандан кийин анда биз жестко бааны коебуз. Бааны койгондон кийин анан кийин конкретный эгер аны аткарбаса, штрафтары кетет, башкалары кетет. Ага чейин биз азыр акыбыз жок. Эске салсак, Ош шаарында буга чейин эттин баасы 360 сомдон 370 сомго көтөрүлгөн. Буга байланыштуу Ош шаарынын мэриясы эт сатуучуларды жыйынга чогултуп, уй эти менен кой этинин баасын 340 сомго бекитип берген эле. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.